Бул эс тутум кишиде өзү бул эки түргө бөлүнөт. Ал деген биринчиси бул кыска убакытка эске тутуу жана бул экинчиси узак убакытка эске тутуп калуу деп эсептелет. Бул кыска убакытка эске тутуу эмнеден? Ал деген күнүмдүк биздин жашообузда болуп жаткан бир күндүк нерселер. Ал мисалы биз эртең менен таң аткандан баштап бетибизди жууп, чай ичип, тамак ичип или бир киши менен сүйлөшкөн ошонун баардыгы бул кыска убакыттык эске тутуу дейт. Биз качан гана уктап, түнкү уктоо мезгилинин эки фазасы бар. Биринчиси бул үстүрт уйку деп коет, кош уйку кыргызча айтканда. Экинчиси бул терең уйку. Терең уйку учурунда бүт күндүзгү бизге алынган маалыматтардын баардыгы баш мээде анализделип, синтезделип, ошонун баардыгы кийин биздин баш мээбиздин коңгулдарында ал жерде узак убакыттуу эске тутумга өтөт. Жана ошонун негизинде кишилер көп жыл мурунку или ай мурунку сакталган керектүү информацияларды ошо менен иштешет. Ошол үчүн кыска убакыттуу жана узак убакыттуу. Азыркы учурда ошонун начарлоосу эмнеден? Анткени көпчүлүк кишилер бул өз учурунда уйкунун режимин бузгандын негизинде, же болбосо уктап баратканга жакында эле ар түрдүү телефон, башкаларды колдонушуп, мындайча айтканда уйкусун бузушат. Ошонун негизинде жакшы информациялар сактабастан өздөрүндө бул унутчактыктын белгилери байкалат.